Билим жагынан маалымат берейин деп агайга тар болуп калган. Сен мынча келет деп негизи ойлогон эмеспиз. Биздин жолугушууларга өзү 30-40 адам келет ар дайым. Бизге чактап жана бүгүн калоочулар абдан көп болду. Анан бардыгына отказ бере албадык да, келе берме депчи. Ыңгайсыз эмеспи силерге? Жок. Чыдайсыңарбы ошондой турганга? Көңүлүңүздөрдө эмне болгон болсо, ошол суроону бересиздер. Ыңгайсыз суроо деген болбойт. Бардык суроолор ыңгайлуу. Биринчи ооздон уккан жакшыраак. Кулак менен укканга караганда көз менен көргөн жакшы дейт. Көз менен көрүп атасыздар, угуп атасыздар. Айрыкча биздин Кыргыз Республикасында массалык маалымат каражаттары болобу, башкалар болобу, сөз эркиндиги дегенге таянып алып, сөздүн эркиндиги эмне экенин түшүнбөйбүз биз. Сөз эркиндиги деген бул аябагандай чоң жоопкерчилик. Өтө кооптуу маселе. Мына жигиттер билесиңер да, азыр балдар да, сүйлөштүк, колду колго уруп коюп кете бересиңер. Эч кандай жоопкерчилик сезбейсиңер. Сөз эркиндигин түшүнөбүз, бирок сизде турган бийликтен коркобуз. Эгерде сөз эркиндигин туура түшүнгөн болсоңор, эч кандай бийликтен коркпошу керек. Адамдын жүрөгү эркин болуш керек. Адамдын жүрөгү эркин болмоюнча адам өзүнүн бактысын сезбейт. Билип койгула. Мына ар кандай кесиптин ээлери болосуңар буюрса келечекте. Мына ошол кесипти силер өзүңөр тандап алдыңарбы, же ата-энеңер тандап бердиби? Өз эркиңер менен бардыңар. Дал ошондой эле өз эрки менен адам бардык маселени өз эрки менен жасаш керек. Ошого барыш керек. Андан кийин мындай бир ыңгайсыздык жаралбаш керек. Адам өзүнүн тандап алган чечимине өзү жооп бергенге даяр болуш керек. Ар бир кадамына. Сөз эркиндиги деген бул кандай десем, маселен, өзүңөрдөн улуу кишилер менен сөз эркиндиги бар менде демократия деп айтышсаңар, бул бейбаштык болот. Бул кыргыз баласына, кыргыз табиятына, кыргыз тарбиясына таптакыр туура келбеген көрүнүш. Сөз эркиндиги деген биринчи кезекте жоопкерчилик. Ошон үчүн биздин кыргыз ата-бабаларыбыз эмне деп жазып кеткен? Жигиттин сөзү өлгөнчө өзү өлгөн артык деген. Бул деген сөз, бирөөгө убада бердиңби, сөз бердиңби, ошону аткар. Аткарбай калгандан көрө өлүмдү жакшыраак көргөн. Илгерки кыргыз касиети, бүгүнкү кыргыз касиеттер андай эмес. Ачык эле айтышыбыз керек. Бүгүн сөзүң бир эмес, 5 өсө деле эч нерсе болбогондой жүрө беребиз. Ага ким үлгү көрсөтүп атат? Биздин жогору жактагы улуу муундар, депутаттар, министрлер, биздин курагыбыздагы бизден улуураак муундар үлгү көрсөтүп атат, аларды албай эле койгула. Андай жаман үлгүнү албагыла. Ар бир муун өзүнүн алдындагы муундун мыкты жагын алыш керек, жаман жагын таштап кетиш керек. Ошондо гана биз баягы тамырыбыз жоголбойт, улут бойдон калабыз. Мен суранганмын уюштуруучулардан убакытты аябай үнөмдөө максатында силер суроолорду жазуу түрүндө даярдап койсоңуздар, мен ошол суроолордун баарына жооп бергенге даярмын. Агай, сиз мурун бир интервьюңузда айттыңыз эле да, тил көркүнөн чыгарып жакшы сүйлөш үчүн кыргыз тилинде бул китептерди, орус тилинде бул китептерди депчи. Кыргыз тилиндеги эсимде калып туруп, орус тилиндеги эсимден чыгып кетти. Ошону бир кайталап коюңузчу. Кыргыз тилиндеги эсиңде калгандар кайсы экен? Каныбек Жантөштүн, Касымал Жантөш. Касымал Жантөштүн Каныбеги, андан кийин Сынган Кылыч Келкелди айткасы. Барекелде. Азамат. Атың ким? Нишанбай. Нишанбай. Барекелде. Мындайда биз көпчүлүк учурда өзүбүз деле күбө болобуз. Мына ашканаларга киребиз, ошол жерге кирип барганыңарда эле сураганда эле өзүңөр бири-бириңер менен сүйлөшкөндө кандай сүйлөшөсүңөр? Аябай аралаштырып бересиңер. Силер тамак жегенде кандай дейсиздер? Маселен, торттун үстүнө оливьяны кошуп жейсиңерби? А эмнеге? Жийиркенесиңер да, туурабы? А эмнеге керемет көркөм таттуу тилибизди аралаштыра бересиңер? Орусча кошуп бересиңер. Ким эмнеге жөндүү болсо ошонун баарын кошуп бересиңер. Ошондуктан тилдин касиети кетип калат. Тилдин көркөм бир керемети кетип калат. А орус тилинде дегенде жалгыз мен эмес, орустардын нукра адабий тилинде эң тили таттуу деген жазуучулардын бири Тургеневдин тили деп айтылат. Анан Чеховдун тили деп айтылат. Карасаңыздар,
Маселен, ошол Тургеневдин «Дворянское гнездо» деген романын ким окуган? Барбы окуган? Жок. Мына ошол «Дворянское гнездосун» карагыла, «Отцы и детини» карагыла. Вот ошол тилдерде, ошол чыгармаларда нукра орус тилинин керемети, көркөм угулушу, жазылышы, кубулушу бар. Маселен, мен сүйлөп атам сиздердин алдыңыздарды. Мен сүйлөмдү кандай курап атам да, мен ордума башка бирөө келип сүйлөйт, ал сүйлөмдү кандай курайт? Айырмасы аябай, асман менен жердей. Биздин кыргыздын тилинин ушундай шурудай тизилген керемет көркөм, сулуу тил экени жөнүндө эч кимде кабар жок. Неге? Себеп баягындай мен айткандай, торттун үстүнө оливьени кошуп, же болбосо шекерге туз кошуп, мына ушундай кылып баягы аралаштырып жибергенде табит жоголуп кетет. Даамы жоголуп кетет. Ошого Нишанбай мырза, ушул китептерди окусаңар, мен сунуштайм ушул китептерди. Тургеневдин бардык чыгармаларын окуй бергиле. Эч мындай бир, эгер бир тилде баштасаңар, ошол тилде баштап бүтүргүлө. Жанагындай аралаштырган кезде адамдын кулагы да кесилет, ошол менен адамдын деңгээли да белгилүү болуп калат. Мына сиздердин азыр сүйлөтүп койсо, сиздер эмес. Мен мисал келтирип айтам дайым. Мына кыргыз телекөрсөтүүсүндө Алатоо деген маалымат программасы бар. Ошону бүгүн кечинде барып карагыла. Кыргыз дарыгери интервью берип атат. Маселен, азыр дейт көчөдө мындай бир суук башталып, ар кандай инфекционный болезньдер көбөйүп баштады дейт. Анан аларга профилактика өз убагында жасалбай калып атат. Своевременный дарылар поставка болбой атат дейт. Кайсы тил болду? Айтпа мага. Болгон жок, орус тили эмес. Аралаш, баягы мен айткан винегрет болду да. Эми ошонун аң сезими жетпейби, акылы жетпейби ушуну кыргызча айтканга? Же биздин укук коргоо кызматкерлери фуражканы кийген дагы, же капитан, же подполковник отурат. Мындай преступление резко өсүп кетип бартат. Подозреваемый контингенттер көбөйдү. Анан биз сотрудниктерден ушуну азыр требовать этип атабыз. Эмне дедиң? Айтчы айланайын садагам. Сен адамсыңбы, кимсиң? Кайсы тилде сүйлөдүң? Мен көпчүлүк учурда айтам, көчөгө чыккыла, мышыкты көрдүңөрбү итке окшоп үргөнүн? Же итти көрдүңөрбү мышыкка окшоп миологонун? Карганы көрдүңөрбү торгойдой сайраганын? Же торгойду көрдүңөрбү каргадай каркылдаганын? Эмнеге алар жаныбар болсо дагы өзүнүн тилин сактайт дагы, биз кыргыз эмнеге сактай албайбыз? Алмазбекова Айжан, кече ким элеңиз, бүгүн ким болдуңуз, эртең ким болосуз? Философиялык суроо. Кече мына Нуржан айым жазгандай, аябай каттуу, таттуу кыялдарга бешик кылып бөлөнүп алган бала элем. Бүгүн чачымды ак буурул баскан, турмуштун ак карасын билип калган, өйдө төмөнүн ачуу таттуусун аябай башымдан өткөргөн бир азаматпыз. Эртең Аллах насип буйрган болсо, кадырлуу бир карыя болгум келет. Мына ошол. Эгер андан дагы философиялык жооп күтсөңүздөр, биринчи топурак элем, анан пенде болдум, кайра топуракка айланабыз. Тил маселеси чынында өлкөбүздө өтө өкүнүчтүү абалда. Эмне себептен ага тиешелүү түрдө мамлекет тарабынан көңүл бөлүнбөйт? Адель. Мамлекеттин тиешеси жок. Мамлекетке шылтабагыла. Маселен, сиз көчөдө аралаштырып сүйлөп атканга мамлекеттин тиешеси жок. Макулсуздарбы? Анан биз өзүбүздүн жоопкерчиликти сыртка жүктөй салганды жакшы көрөбүз да. Мамлекет эмне кылсын, сен үйрөтсүнбү кыргызчага? Мына айылдардан келебиз дагы, мен айтам, кызым, эмнеге кыргызча сүйлөбөйсүң? Көнүп калганмын. Неге көнүп калдың? Бишкекте окуп калдым. Атаң орусбу, энең орусбу деп сурайм. Биз өзүбүз намыс керек. Жигиттер, кандай дейсиңер? Намыс, ариет керек. Маселен, мен эмне үчүн ошол жанагы жаштарга ошол романдарды сунуштадым. Ошол жерде карасаңыздар, сөз байлыгыңыздар өсөт. Мага интернетте тийишкен эле эмне? Тили менен буудай кууруйт. Кууруп көрчү. Тили эле бар.
тил уйда да бар. Эң узун тил жирафта бар. Эмне үчүн сүйлөп айталар? Биз эмнеге мынчалык караңгы болуп кеттик? Тил эле бар, а сенде жокпу? А сен айтпайсың ошону. Эгер менин ордумда айта турган сөздү бирөө айтып аткан болсо, мен ошону кайталабай олтурам да, рахаттанып олтурам. Баракелде дейм да. Эч ким айта албайт. Мына бүгүн эле жана кече Терек сайда болгон окуяга өзүмдүн билдирүүмдү жазып койсом, жөн эле олтура бербейби? Сен кимсиң? Айвансыңбы, адамсыңбы? Кимсиң сен? Мен жөн эле кантип олтурам мен? Эгер бөтөн жактан келген коноктор төрүбүзгө чыгып, бизди бийлеп, биздин балдарды сабап, биздин сууларды булгап атса, мен унчукпай отургандай, мен киммин мен? Кандай дейсиздер? Менин жеке оюм бул депутаттарды же бардык чоң чиновниктерди бардыгын карасам, узундагы жана алардын кичинекей кезинен басып өсүп калган чөйрөсү, алган таалими, тарбиясы башкача болот эмеспи? Ошону биздики жаштар менен аралаштырып кандайдыр бир өлкөнү өнүгүү максатында бир стратегия кылса болобу? Жаштарды аралаштырыш керек дегенде силер күтпөгүлө бизди бирөө чакырып алып бизди бизге аралаштырат. Силер сүйзүңгүлө. Мына улуу инсандарды бизнестен болобу, же башкадан болобу, аябай чоң жетишкендиктерге жетишкен инсандардын бардыгын карап көрүңүздөр, бирөөнө да бирөө үстүнөн чатыр болуп колдоп койгон жок. Мен маселен бир чемоданды көтөрүп Россияга кеттим. 7 атам барбаган жерге барып, эмнеге? Калинин мамлекеттик университети Союздун мезгилиндеги 7 эң алдыңкы университеттердин бири. Мен өзүм максат койдум. Же МГУда, же ЛГУда, же Казанскийде, же Калининский. Төртөөнүн бирөөсүндө окушум керек деп. Бардым го, кирдим го экзамен. Анан ошол жерден чыкканда жанагы орус тилинде, орус мектепте окугансыз, бирок экзамен жеңил болуш үчүн кыргыз мектепте деп жазып алгансыздар. А кандай айырмасы бар? Сен биздин факультетке кайсы тилде бүтсөң да орус тилден сочинение жазасың. Кандай айырмасы бар? Ошондой. Эми өзүбүз аракет кылышыбыз керек баардыгыбыз. Башка эч ким жасап бере албайт. Атаңдын, энеңдин жасаганы бул калат. Сизге суроом, негизи эле жалпы аяк затынан кыз кишилердин саясатта иштөөсүнө, саясатчы болуусуна сиздин көз карашыңыз. Кандай вариантында десеңер, ошол вариантта жооп берем. Эки вариант. Адам катарында жооп бере турган болсом, негизи биздин кыргыздын кыздарынын касиетин сакталып калуусун каалайм. Биздин кыргыздын байлыгы бул кумтор эмес. Биздин кыргыздын байлыгы бул көмүр эмес, темир эмес. Биздин кыргыздын байлыгы кыргыздын кыздары. Кыздар бар болгон үчүн биз булут болуп келатабыз. Мен ошол байлыкты эч кимдин колун тийгизбестен сактап калганды жакшы көрөм. Кыргыздын ар бир кызы кызга 40 үйдөн тыйыл дегендей, саясатта эркектер колунан келбей калган үчүн кыздар барганга мажбур болуп атат да. Эркектер базарлыкка бара албай калган үчүн кыздар барууга мажбур болот. Эгер биз кыргыз касиетинде карай турган болсок, кыздарды бөтөн жерге чыгарган эмес, бөтөн кишиге көрсөткөн эмес, бөтөн айылга жиберген эмес, бөтөн бирөөгө кор кылган эмес. Мен ушул касиетинде калганын жакшы көрөм. Бул инсан Мадумаровдун жообу. Эми саясатчы Мадумаровдун жообун уккула. Сөзсүз түрдө тең укуктуулук деген бар. Аялбы, эркекпи, баары бирдей укукка ээ. Аялдар коомдун жылдыргыч күчү. Барекет, кыргыз сөз мына мен айтып атканым баары жалган. Баары жалган. Аял киши эң негизги бактысы эмнеде? Эне. Бир убакта эне болуп, бир убакта саясатчы болуш мүмкүнбү? Жок. Бир убакта керемет саясатчы болуп, ошол эле учурда аябай сонун эне болуп, сүйгөн жар болуп отуруш мүмкүнбү? Жок. Экөөнү түн менен күн кандай аралашпаган сыяктуу экөө эч качан шайкеш келбейт. Саясатка аралашкандан кийин жумуш сапарлап кетесиң. Балаң кайда калат? Күйөөң кайда калат? Үйүң кайда калат?
Эмне болосуң? Кайда барасың? 7 күндүк сапарга кеткен болсоң эмне болот? Барбай калсаң эмне болот? Жа үйдө жок, же үйдө жок. Кандай болосуң? Билесиңерби? Конрад деген император болгон. Билесиңерби? Мен баягы өзүм суроо бердим эле, билесиңерби деп өйтүп эле баштай бердим. Конрад деген император болгон. Ошол бир мамлекетти барып, курчоого алып, аябагандай каттуу зордук зомбулук көрсөтүп, аларды ушундай курчоодон ачка калган. Ошол мамлекеттин эли ачка калган. Бир канча ай, жарым жылга жакын ошол курчоодон чыгарбай турганда, ичерге суусу, жээрге наны калбай калганда, Конрад киши жиберет. Мен император Конрад, уада берем. Ар бир аял өзү үчүн эң керектүү деген нерселерди көтөрүп чыгып кеткенге уруксат берем. Көтөрө алган чабык. Мен аларга тийбейм. Андан кийин кирем шаарга деп убакыт берип караса, белгилүү убакыт өткөндөн кийин дарбаза ачылат. Кандай дейсиңер? Аялдар эмнени көтөрүп чыгат? Болгон семьясын баары көтөрүп Жок. Сондай кылалы кыргыздар. Попаду хорошо, не попаду тоже неплохо эмес да. Күйөөлөрүн көтөрүп чыгып кетип аткан болот. Ата энесин дагы эмес, балдарын дагы эмес, күйөөлөрүн көтөрүп чыгып кетип аткан болот. Конрад аябай таң калат. Ал ойлогондо ар бир 2-3 балдарын көтөрүп чыгып кетет. Аябай таң калат. Барып сурайт. Эмне үчүн ата энеңерди эмес? Эмне үчүн балдарыңарды эмес? Эмне үчүн үй буюмдарын эмес? Шакек, мончо, жылтырак-былтырак. Эмне үчүн күйөөңөрдү? Дегенде ошондой аялдардын жооп берген. Биздин дүйнөдөгү эң чоң байлыгыбыз биздин ушул эркектерибиз. Эгер булар аман болсо, балдарыбыз да болот. Ата энелерибиз эртеби кечпи кетет байлар. Маңдайга жазып турушуну көрөт. Эгер булар болбосо, көтөрүп кеткен балдарыбыз да жок болот. Эгер булар аман болсо, балдар да болот, шаар да курулат, мамлекетти да кайтарып алабыз дейт. Конрад аттан түшпөй туруп, ушундай каттуу таасирленип, көзүнө жаш толуп, бул элди чабыш чоң кыянатчылык жана кылмыш болот деп бүтүндөй бардыгын кайра мамлекетиңерге кайткыла. Мен аттын башын бурдум, экинчи мен силерге келбейин деп кайра кайтып кетет. Көрдүңөрбү? Аял заттын баалуулугу, аял заттын ордунун кандай экендигин ошол аялдар көрсөтүп койду. Ошондуктан силер таза калсаңар гана биздин улут таза калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ар бир адамда момундай эт бар. Ошол эт таза болсо, бүтүн дүйнөң таза. Ошол эт бузулса, бардыгы бузулат. Бул адамдын ар бир пенденин, бул десе, бул жүрөк. А мен айтар элем, ар бир коомду коом кылып кармап турган бул аял заты. Баракелде, рахмат. Мына ушул эжекеңерге, агайыңарга, агайларыңарга рахмат айткыла. Ушундай уюштуруп бергендиги үчүн, бизди жолугуштурган үчүн. Мына тез жолугушуп турсаңыз болбойбу дегенде суроо коюп атасыздар. Дагы бир жолу биз баса белгилеп айтайын сиздерге. Эгер өзүңүздөр уюшулуп, биз ушул темада, биз чаржайып болуп калдык азыр. Бир багытты алалы, же болбосо 2 багытты алалы. Же адабият багытын, тарых багытын, экономика, саясат, тышкы, ички, социалдык, ушундай багыттарды алып алсак, биздин өзүбүзгө жемиштүү болот ушундай жолугушуулар. Мен баарыңарга биринчи кезекте ден соолук каалайм. Биринчи кезекте ден соолук. Ата энеңер аман болсун. Ата энеңер. Мен атамды да апамды да жоготкон киши катары айтайын. Ата энеңер барбы? Тирүүбү? Күн сайын ыраазычылыгын алдым. Алардын көңүлүн калтырбагыла, аларды капа кылбагыла, эч качан ойлобогула, алар түшүнбөйт, биз көптү билебиз деп. Жок. Ата эне билген нерсени эч качан билбейбиз. Мен ошо бала кезимдеги кыялымдын бирөөсү, мен чоңойгондо ким болосун? Атам болом дейт. Неге?
атамдын билгенин мен билип алсам деп аракет кылат эле. Мына бүгүнкү заманда айтышат, атаңыз жөнөкөй эле айылдын мугалими болгон экен. Сиз не деген даражаларга жеттиңиз деп. Жок. Бул даража мага акыл кошкон жок. Бул даража мен атамдын билгенин билдирген жок. Мунун баары сырткы көрүнүш. Сырткы гана бир сыпат. Адамдын ички жан дүйнөсүндө мен атам билгенчелик, ошо киши окуган китептерди окуп, ошо киши түшүнгөн нерселерди түшүнгөнчө мага дагы бир топ жылдар керек. Ошон үчүн ар бириңиздердин табынаарыңыздар, сөйөнөлүңүздөр ата эне болсун. Ата эненин кадырын билиңиздер. Алардын көз жашын эч качан агызбаңыздар. Ата энеңиздер тарапка карап уф деп үшкүрүп койбогула дейт. Жаман көзүңөр менен карап койбогула дейт. Ата энеңер бир сөз айтса, аны нааразычылык менен албагыла дейт. Бул ата энеге болгон нерсе. Эми бул жердеги ага эжекелериңерге устат дейт. Устаттын көңүлүн калтырган шакирттин жолу буулат дейт. Билесиңер, э? А бул кишилер устаттар. Ана ошол кишилерге дагы жараткан ден соолук берсин, өмүр берсин. Кандай максатта оштуруп аткан болсоңор, ошол максатыңар ишке ашсын. Жакшылыктарда жолугуп жүргөн күндөрдү жараткан өзү бизге насип эткен болсун. Чыдап, тердеп отуруп бергениңиздер үчүн рахмат сиздерге. Чакырганыңыздарга рахмат. Жакшылыктарда жолугушалы. Качан болот экен? Суроодо Москвада качан болот чогулуш? 15 декабрда. Мына кече да жиберишиптир. Залынын сүрөтүн тартып, бүт баарын тартып, ушул жер жарайбы, ушул конок үй жарайбы деп. Айланайындар. Силер сыртта жүргөн мусафирсыңар. Силер кандай шарт койсоңор, мен ошого барышка милдетим мен. Дегенди жибердим. Дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем. Ал жигиттерге, кыздарга жакшылыкта жолугушалы. 15 декабрда. Рахмат, сиздей мыкты инсан өзүнүн кымбат убактысын бөлүп, ушу биздин клубка, жаштарга максатташ болуп, өз тажрыйбаңыз менен бөлүшүп атканга терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат.